Өзгөлөрдүн эмгегин баалайлы. Жалал Абад шаарынын ири көчөлөрүнө тургундарды тазалыкка чакырган көрнөк жарнактар илинде. Өзгөлөрдүн да эмгегин баалайлы деген үмүттөгү сөздөр камтылган жарнактар шаардын бир катар көчөлөрүнөн орун алды. Жалал Абад тазалык ишканасы айрыкча жаштарды айлана чөйрөнү таза, иреттүү сактоо маданиятын, ишкананын кызматкерлеринин эмгегин баалоого үндөдү. Жыл өткөн сайын Жалал Абад шаарында жашаган, иштеген, окуган жарандардын саны арбып барат. Жаңы окуу жылы башталганына байланыштуу бул көрсөткүч дагы да жогорулады. Азыркы мезгилде шаар тазалыгына жапырт кам көрүү учурдун талабы болуп турат. Бул аракеттер коомчулуктун аң сезимине жакшы таасирин берет деген ишеним чоң. Андыктан тиешелүү кызматкерлер шаардын тазалыгын камсыздоо үчүн жашоочуларды көмөктөшүүгө чакырат. Аба менен суу кандай керек болсо, тазалык да кудай ошондой керек. Вот тазалыксыз чың ден соолукту элестетүү мүмкүн эмес. Ошон үчүн муну ар бир жаран муну жүрөгү менен кабыл алып, дайыма ушу жоопкерчиликти алып жүрүш керек да. Тазалык дагы өзүнчө бир маданият болуп калды да бүгүнкү күндөчү. Мурда эми бул адептүүлүк, ой таза тиги айланаңды булгаба, семечке чагып тиги жерде таштаба, түкүрбө. Бул адеп деп келсек, бүгүнкү күндө бул кадимкидей эле бир маданиятка айланып калды. Быйылкы жылдын эсебинен атайын мындай шаарыбызга студенттерди дегеле шаардык жарандарыбыздын бардыгын тазалыкка үндөөгө, тазалыкка чакырууга, тазалыкка болгон маданиятын, патриоттугун көтөрүүгө биз атайын ушундай шаар аралык 6 жерге мындай көрнөк жарнактарды илүүчү жерге атайын мындай белгилерди орноттук. Бул деген атайын тазалыкка чакыруу боюнча. Бул бизге келген студенттерибиз тазалыкты сактаса экен, көчөдө жүрүп ар кайсы белгиленбеген жерге колундагы таштандысын же желим пакетин же жанагындай бутылкаларын ыргытпаса экен деген чакырык.